Урматтуу кесиптештер, Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мына ушундай өтө орчундуу маселелерди киргизе коюп эле карап берели, добуш бере коелу дегенди койсок, улуттук банк бул чоң маселе. Улуттук банктын бүгүнкү жасап аткан афералары да чоң маселе. Сырттан которулган акчалар эмес, Кыргызстандын өзүндө соода саттык кылгандардын доллар жок деген баа менен өздөрү коюп алган иштери менен алек болушуп атат. Улуттук банк жөнүндөгү мыйзам бул финансы тармагындагы негизги стратегиялык мыйзамдарга кирет. Мына төрагасы отурат, өткөндө эле айттык эле биз. Сырттан акча которгондорду өзүнүн акчасы менен бересиңерби? Ооба беребиз. Кандай келсе ошондой беребиз. Рубль келсе рубль беребиз, доллар келсе доллар беребиз. Мына Кыргызстандын ичинде эле алды сатты, алыш бериш жасап аткан инсандардын бүтүндөй баарынан 10 000 сомдон, 10 000 доллардан болбоду дегенде 35 000, 40 000 чайкооч акчасын табышып атат булар. Отчетун булардын кечеги эсеп палатасын караңыздар, урматтуу кесиптештер. 300 миллиард сом каражатты тейлеген, бюджетти тейлеген мекеме ишкананын отчетун 24 саатта алып койдук биз. Бул не деген шумдук? Улуттук банктын төрагасынын билдирүүсү болобу, отчету болобу, банк жөнүндө мыйзамы болобу? Эч шашышуунун кажети жок. Миңдеген, 10 миңдеген жашоочулар кайрылып атат. Биздин акчабыздын көбүн жеп коюп атат банктар деп. Un чыкпай олтуруп жеп атат. Булар курсту ушундай деп коюп коет экен, 2 сомго чейин айырмасы бар, 2,5 сомго чейин айырмасы бар. Кайдан көрдүң ошондой акча алмаштырууну? Бирок улуттук банк милдеттүү түрдө сом менен ошол курс менен акча берип атат. Бул жакшылыкка алып келбейт туугандар. Ошондуктан кокустан киргизе коелу, кабыл ала коелу деген нерсени токтотуп турганыбыз туура болот. Күн тартиби менен эле кетели. Рахмат. Рахмат, Адахан Кипсанбаевич.